коуч тренерлер пайда болду. Алар коомго зыяндуубу же пайдалуубу? Эң негизгиси алар эмне иш аткарат жана ошондой коуч тренер болуш үчүн адам баласы кандай этаптарды басып өтүп туруп, андан кийин коомго пайдасын тийгизиш керек. Эң маанилүү маселе. Келиңиздер анда Жаштар деген программасын баштадык. Программанын башында айтып кетчү нерсе, бизде бүгүн 5 эксперт бар. Ал темаларды жакшы билишет негизи. Канчалык деңгээлде биз бул коуч тренерлерди мактабайлы, жактабайлы, бирок пайдасынан зыяны көп тренерлер азыркы күндө биздин коомду басып жаткан учуру. Биз акты ак, караны кара дейбиз. Анткени мына ушул студияга биз азыркы күндө өздөрүн рекламалап, өздөрүн жарыялап, мен коуч тренермин. Мен сизге бул багыт боюнча мыкты мотивация берем. Мен сизге мыкты үйрөтөм, жардам берем. 6 айдын ичинде, 5 айдын ичинде сиз чет тилдерин сүйлөп каласыз деген биздин кыйын тренерлер биздин телевидениеге келип сүйлөп бергенге коркуп коюштубу, же убактылары жокпу, же ушул учурда алар мотивация кылып ал жерде тренинг өтүп атабы, айтор келген жок. Аларды биз жамандагыбыз келген жок, бирок биз коом үчүн пайдалуу нерсени дагы, пайдасыз нерсени дагы сөзсүз түрдө айтышыбыз керек. Анда эмесе, урматтуу достор, биздин студияга келген коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Биздин биринчи коногубуз Канай Токтомамбетов, илим изилдөөчү, коомдук активист, керек болсо YouTube каналда өзүнүн өзгөчө бир блогтору менен айырмаланган жаш активист. Улукбек Омокеев, Кыргыз мамлекеттик Маданият искусство университетинин мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору. Гүлсара Мадаминова, англис тили мугалими, ата энелер мектеби, акыл эмгегинин маданияты, онлайн курстарынын уюштуруучусу. Туркия, Венгриядан окуп келген жогорку билимдүү психолог Малаке Кадыралы. Жана ошондой эле жаш журналист, бирок өзүнүн позициясы бар биздин кызыбыз Гүлкайыр Саитбурхан кызы. Мына ушундай достор, биз мына ушул катарда биздин коуч тренерлерди көргүбүз келген, айрыкча жаштарды. Эгерде мына ушул программа эфирге чыккандан кийин кандайдыр бир деңгээлде сиздер тараптан нараазычылыктар болуп, биз эфирге чыгып өзүбүздү актайбыз. Биз сиздерге мыкты экенибизди далилдейбиз десеңиздер, биздин эшик ачык, мына ушул студиядан сиздер менен мына ушул көйгөйдүн баарын талкуулаганга даярбыз. Анда биз баштадык. Урматтуу биздин спикерлер деп коеюн, урматтуу биздин коноктор, студияга куш келипсиздер. Бул азыркы күндөгү эң маанилүү маселе деп айтам. Анткени канчалык деңгээлде биз орууну жашырбайлы, өлүм ашкере дегендей, биз канчалык деңгээлде жаштар алдыга баратат, жаштар мыкты жетишкендиктерге жетишип атат дегенибиз менен, кээ бир учурда биздин сүйүктүү жаштарыбыз акчанын артынан түшүп, элди алдаганга деле өтүп атат. Муну моюндашыбыз керек. Бирок ошол эле учурда өзүнүн мыкты программалары менен, өзүнүн мыкты ой пикирлери менен чет өлкөгө барып окуп келип, андан сырткары кандайдыр бир деңгээлде 100% дебейин, бир 20-30% болсо дагы пайда келтирип аткан мыкты тренинг, мотиватор, коучтар бар негизичи. Келиңиздер, анда биз ошолор жөнүндө азыр ой пикирди угабыз. Албетте бул жерде ар биринин ой пикири бул өзүнүн ой пикири. Канчалык деңгээлде биз азыр алар жөнүндө сөз айтсак дагы, бул нерсе объектив болбой калды деп айтышым мүмкүн. Ошондуктан биз эки тараптын караганга аракет кылалы. Анда мен адегенде эле Канай мырзадан баштагым келип атат да. Канай мырза, азыркы күндөгү коомдо активдешүү күч алып, жаштарыбыз кайсыл тармак болбосун аябай өздөрүн активдүү көрсөтүп атат. Ошол эле учурда коуч тренерлер биздин интернет тармакты басты да калды. Бул коуч тренерлерге болгон сиздин көз карашыңыз. Анткени сиз коомду изилдеп атасыз, адамдарды изилдеп атасыз, көптөгөн тармактарды карап чыгып атасыз. Сиздин ой пикириңиз кандай буга? Рахмат. Биринчиден мен айтат элем, ушу передача, ушу берүүнү уюштурганыбызга жана ушу берүүнүн ушундай формада уюштурганыбыздын өзү эле бизге айтып атат. Демек ошол тренинг дейбиз, инфожулик дейбиз, инфосан дейбиз. Булардын доору бүтүп келатат. Бул ушул белгилердин бири болуп атат. Мына сиз кылган передача. Буга чейин аларды мактап эле келатканбыз. Эгер коомдук илимдерге таянсак, кандай биз көрөбүз? Бул ошол эле инфобизнес деп коелу. Инфобизнес ооба батыштан келип атат, Россияга келип атат, Россиядан адаттагыдай эле Казакстанга, Казакстандан бизге. Эгер мисалы Россияда эмне болуп атканын карасак, алардын өкүлдөрүн жамандамак турмакчы түрмөгө отургуза башташты. Бул тенденция бизге да келет, бул нормалдуу. Бул инфобизнестин туу чокусу өттү, доору өтүп келатат. Бул абдан биздин коом үчүн сүйүнүчтүү. Демек биздин коомубуздун, жаштарыбыздын таануусу, коомдук таануу экинчи баскычка өтүп баратат. Мындан ары эми илимий көз карашка, илимге таянып дүйнөнү таанууга аракет жасайт деген үмүттөмүн. Эми биздеги болуп жаткан нерселер бул өтө табигый, нормалдуу нерселер. Бул инфобизнестин өнүгүп кетиши бул нормалдуу нерсе. Кечиресиз, биз капитализм деген заманда жашап атабыз. Капитализм деген бул ушундай. Кандай гана иш аракет кылбайлы, анын аркасында акчанын кызыкчылыгы жатат, мындайча айтканда экономикалык кызыкчылык жатат. Ошентип товар алмашуудан
колу жетпей же товар өндүрө албаса же товар сатып алып келе албай атса, а бирок бул жерде бир жалган илимдин бир формасы турса, момунда визуализация кыласың, анан энергия туташтырасың, анан ата тектин блогун чечесиң, анан миллионерлердей ойлонууну үйрөнөсүң. Ошону мен сага үйрөтөм, ошондо байыйсың деген бир инфопродукт жазып, ошону элге түртүп, ошону менен бирге байып, бирок ошону менен бирге элдин ан сезимин, жаштарды караңгылыкка түртүп байып келаткан адамдар көбөйдү, алардын жүзү ачылып келатат, жаштар да ага көңүл бура баштады. Бул абдан кубанычтуу. Жакшы. Ушу дагы Негизи туура айтасыз. Акырындап позициялар бир аз өзгөрүп баштады элдерде.